Кабыл Кожомкул ушул жерде жашаган. Чоң атам Кожомкул 1950-жылы ушул үйдү салган. Бул жерде Кожомкулдун атамдын эки баласы болгон. Мухтар Амантай деген. Мен Амантайдын баласымын. Мен небереси, тун небереси болом. Кожомкул чоң атамдын небереси. Бул жерде көп балдары, неберелери бар. Бул үйдө Кожомкулдун кичи небереси жашап, үйдө карап ошол жерде жашайт. Үйдүн жанында музей бар. Анда көтөргөн таштары бар. Жана кийген кийимдери бар. Жана колдонгон идиштери бар. Баары музейде турат. 74 топко өтмөк жакта. Ошол жакта 5 жыл турдум ошол жерде. Анан ошол жерде балдар менен ат бастырып, алып элге чейин барганбыз, жер кыдырып. Ошондо кетип баратканда ушу ташты көрүп кеткем да. Элине моундай жерде талада туруптур. Анан өзүм оюм боюнча муну Кожомкул атам эле коюп кеткен деген ой болду да. Анан кийин өзүм болсо дальнобойщик болуп иштейм азырчы. Түштүк жакка аттайм. Таластык бала менен жолугуп калсам ушунун тарыхын айтып берди да. Бул Керимбай болуштун балдары келип ошо байбиче сас деп коет экен, ошондон ары туруп алышып жайлашты экен. Жайлап келип ары көздөй Токтогулга түшүп кетишкен. Ошондо көтөрүп койгон таш экен да бул Кожомкул атабыздын. Кенен жайык Тойодо турган жерде да. Барып алып келдик таап. Ошол жерге барсак, кичике 4-класста баладан сурасак билет экен ушу ташты. Кожомкулдун ташыга барбы десек, бар деп эле барып көрсөтүп берди машина менен барып. Анан бул биздин айылдын жигиттери булар, Кылычбек, Дайырбек, Жумали, Шакин, ошо үчөөбүз барып биринчи көрүп келдик. Андан кийин барып ылайыктап анан тартып алып келдик буяка элибизге. Ушул жерде көрүнүп турсун деп. Могу чоң ташыбыз. Мурун 100 жылдыгында муну укпап турбуз. Анан кийин ошону алып келип, ушеге салмагы 750 килограмм экен. Машинаны менен тартып келип, түшүргөндөн кайра машинанын весин тартсак, ушу 750 килограмм болду. Андан кийинки таштары могу жерде 100 жылдыкты алып келип орнотулганда, могу жерде Мамекедин ар жагында сын таш деп койчу. Ошол жерде арык чаап атканда Каба атабыз менен Кожомкул атабыз, эми жаш кесеге окшойт Кожомкул атабыздын. Ошол арыктын ичинен ушул таштар чыккан экен. Анан кийин ошол жерден мына могу жерде эле көрүнүп турат, көп болсо бир 4-5 километр эле болот. Анан атабыз муну тепкен экен, арыктын ичинен чыкканда. Кожомкул атам болсо, ошондо бир 18-20 жашында экен, атам муну тепкен экен. Ошол эки таш келип алып туруп, эме кылып алып туруп, жанында туруп, анан сын таш деп аталып калганда, бул жол жүрөк өсөнүндө. Андан кийинки ташы, үчүнчү ташы бул Арамса жайлоосунда. Сусамурдун Арамса жайлоосунда Сулутөр деген жайлоодон алып келгенбиз да, ошондо Сооронбай деген чоң атабыз келип алып айткан, эми бул кишиникин биз көргөн эмеспиз. Ошо чоң атабыз айткан боюнча, муну ушул жерден эле чыгып турган дейт, бак, жоонучу. Жоону чыгып тургандан кийин кастырып, ага киши бий болгон экен. Сыдыралы бий болгон экен. Анан кийин күчкө толдуң балам. Ушуну келип алып туруп, мына моундай кетмен төбөгө ашат, эл ашат. Бу тургузуп, ушуну бир жумуру ташты алып барып тетеге койсоңчу. Ошо ат мамы кылсын, ушул жерге келип алып туруп, элдер эскерип жүрсүн деп, ошо 300 метрге көтөртүп барып койгон таш экен атабыздын. Ошондо келип алып туруп, бир эс алып 150 метрге барып, бир эс алып туруп, анан экинчи алып келип
мындай урганда, ташты урганда ушунча жерге кирген экен. Ошо ойдон турчу экен. Анан биз 100 жылдыгында барып алып туруп ушуну 18 киши анан суу самырсак совхозуна байкем чапырашты деген байкем бар. Ошол машина алып келип атыр, 18 киши бар, анан ушун жок кыра эмес. Жүктөп келгенбиз. Машинаны коюп, калтек койдук. Калтек коюп, үстүнөн 8 киши тартты. Ылдый жагынан 8 киши түртүп атып, арандан салып келгенбиз. Анан бу жерде өйдөк айылда тараса бар болчу, эски тараса. Ошеге биринчи алып келип тарттык. Муну түшүрүп коюп, анан машина тартсак, ошо 600 килограмм чыкты. Бул музей 1889-жылы 100 жылдыкта курулган музей. Атабыздын мынакей сүрөттөрү бар, колдонгон идиш аяктары бар. Мисалы үчүн муну илгери эме деп койчукен, баягы айран жуурат кылыпчы. Мындай бышып мына моо мененчи. Анан кийин ошондон каймак чыгарып, сүттү куюп алып. Бул болсо баягы айран, кымыздарды куюп коюп, бул болсо баягы челек суу, азыркы чакада каймак чогултуп, бул болсо көчүп баратканда идиштер сынбаш үчүн буга салып коюп, бу жерде колдонгон. Муну болсо ушул иним баласы Оросалы Кожомкулов деген жазып, атам жөнүндө Кожомкул балбан баяны деп ушундай эмелерди чыгарып жүрүшөт. Анан кийин мынакей ат көтөргөндөрү тигине мындай жаш кесегиндеги атамдын сүрөттөрү экен. Биякта сүрөттөрү, мисалы үчүн 100 жылдыкта түшкөн сүрөтү атамдын эң улуу баласы Муктар деген, иниси Амантай, бул иниси Кожомкул атамдын иниси Мокотай, өз аты негизи Бектурсун, Мокотай деп эме кылчу экен. Бул киши байбичеси. Булар болсо баягы жана 100 жылдыкта небере чөбөрөлөрү түшкөн сүрөт. Бул досу Бинасар деген жанакы эмени курган. Чарыгынбайдын күмбөзүн курган. Мына бул киши Бинасар. Бул жанакы эмеле тартып кеткен үйдүн эмеси. Атамдын өз үйү. Бул болсо ичиги. Азыр көрсөтөм. Ошол 3 иним тең ошол ичке кирип. Бул болсо ошол Чарыгынбай деген досунун күмбөзүн коюп, анан кийин баягы колун печатын басканда, анан кийимдери, мына көрүңүздөр, баягы күрмөшүм деп коет. Ошону кийген эмеси шымы да биякта турат. Ичине ченепер коюн. Атам бою 2,36 болгон экен. Салмагы 208 килограмм болгон экен. Анан кийин мына чепкендери. Булар чепкен эмес, азыр биз мындай эле эме тон кийип атпайлыбы да. Ошондой. Бул мына атабыздын малакайы, баягы жаш кесе, тегиндегиси. Анан моунусун болсо онусун немалар чечкен. Анан моунусун бир орус, геолог орус дейт. Анан ошолорду конок кылгандан кийин отуруп жан чачын болуп калганга атам барып калганда. Ошондо келип отуруп бир орус кийисейин десе эмесине жетпей калыптыр дейт. Анан болгон эмесин экинчи келгенде алып келип берейин. Ошону кийип көрсөңүз дегендеги эмес экен. Ушу да тар болуп калыптыр атам. Ошо тар болуп калган дейт. Могул ичик Кожомкул атабыздын ичиги да. Мынакей могул тынчтык байке кийгенден кийин мына далысы мына моерге жерине келип атат да. Тигиндей. Ошону бул болсо ичик,
тон эмес, ичик да, кыска. Мен бир Мынакей Азыркыча тон да. бул мынакей жеңи мынакей кол чыга элек мынакей. Момча майырга жерим болуп атат да. Бул атабыздын зордук ушу да. Бул атамдын урун жүргөн эр токумдары, бул өңүр сактап коюп, кичинекей кезинде баягы өгүздөргө токунуп, көчкөндөрдө атам бул болсо эжекеске Бийнаса деген уста деп атпайлы. Ошого баласына Сарсенбек деген жестебиз бар. Ошого кысым берип, ошондо сепке кеткен эр токум, мобул жаптыгы мына күмүштөн. Мына иди шагына келсек, мына бул соку белек деп коет. Бул сокусу, бул болсо жаргылчак, бул болсо азыркыча патнус, табак. Бул болсо жестен жасалган чөмүч. Бул болсо жыгачтан жасалган дагы бул чөмүч. Туску ошол келип алып баягы шорпону эме кылып сапырып эт бышып атканда. Бул болсо аяк деп коет. Илгери ушу колго жасалган мындай конокторго эмесе шорпону сапырып. Бул болсо жестен жасалган самор. Бул дагы колдонуп жүргөн буюмдары да. Бул болсо эмелери, кумгандары. Бул болсо атам жаш кезегиндеги түшкөн портрети. Бул болсо жана өгүзгө бурусун. Өгүзгө эме кылат ушунун менен жер чийишкен да. Мирослав деген бала ушунун эмеси мээнети күч да. Ушул музейге. Мынакей эмелери, китептери турат. Бул дагы атабыз чоң болуп, атабыз менен бирге үсөңгүлөш жолдош болуп жүргөн кишилер экен. Бул кишинин колуна суу куюп калган бала кезимде. Отурганда дагы адамдар да мындай өйдө ачып турар эле. Экиин болсо мындай. Туруп басып баратканда да өйдө ачып турар эле. Илбир ичиги бар эле. Жана сүрөттө жүрөт го. Ошол илбир ичиги менен барган көргөм. Анан Кожомкул ташы деген арамсада жайлоодо орнотуп койгон таш болчу, биз жылкычы болуп бала жигит келсек, барып түшүп мындай кучактаганда кучак жетпейт. Боюңан ушунчалык турар эле. Бекем атты байлап коюп кумус ичип, Кожокем Ташкентке кетчүбүз. Эл катары тамак ичкен, эл катары жүргөн, эч кандай айтпаган, калыс, күчүнө таянып, тигине мындай эч бир иштеген эмес экен, колуна чоңураак камчы алынчу эмес дейт. Атамдын өзүнүн оосунан айтканын мен уккам да, ушул таш жөнүндөчү. Ушул ташты могу тети Капчыгайдан ушул кеп менен жасатып, анан ушуну өгүз менен чийнеге тартып келгенде, чийне мененчи тартып келип анан ушул жерге коюп, анан кийин ушуну кантип коебуз анан тургузганда ушул кичинекей жеринен касып, мындай жерди касып, анан ушуну тике тургузгун деп ошо Кожомкулга айтканда, ошол атам айтчу да, биз анда кичирээк бала элек дейт. Анан кийин ошо тестери баланын бир мурун жанагы тебетейлерибизди мындай көрпө тебетейлерибизди кийип жүргөнбүз дейт. Анын баары эми баягы мындай күнгө эме кылып, жамгырга эме болуп калган дейт да, мындай эскирип калган тебетейлерибиз болот. Ошону алып келе деп эки тебетейди алып туруп, анан ушул жерден кармап туруп, анан өйдө жерден үзө көтөрүп туруп, анан мындай уруп койгон дейт да, ушул жерге. Уруп койгондон кийин ошол боюнча туруп, анан баягы тебетейлерибиз тытылып, ошо тебетеи тытылган балдар ыйлаган деп айтчу эле да атам ушуну. Анан ушул могу жерде арабча тамгалар менен жазган экен. Анан ушундай арабча тамгадагы ушул могу эменин күмбөздүн ичинде да толтура биз бала кезде көрчүбүз. Мындай арабча тамга менен кызыл жашыл сыя менен жазылган арабча тамгалар бар болчу. Ошону аталарыбыздан сурасак айтчу да, ата булар эмне деп жазылган, биз ал убакта мындай тамгалар билчү эмеспиз. Сурасак ошондо ошол муунун ичи ошол кошок кошкондогу ушундай кошок кошкон эмелер болуш керек деп айткан да. Тарыхы мындай да, эми бул
Мурун ушул биздин айылда ушул Тыйта деген бир бай киши болгон экен, ошонун баласы ушу Чаргынбай. Кайтыш болгондо ушул тети Жумгалдан Бийназар деген устан алдырган ошо Кожомкул балбаныбыз ушул жардамчы болуп ушул эмени тургузган экен да, музейничи. Ушун тургузуп биз бала кезде, кичинекей кезде, бала кезде келип көргөндө ушул моунда ушул тегерете бардыгында мындай шып алып, ошоно моундай болгон арабча тамгалар бар эле, ушуну моундай жасылыпчы. Жасыл ошо аталарыбыздан сурасак, эмне үчүн эмне деп жасылган десе, ошо кошок кошулган, кошкон кошоктор жасылган деп айтчы да. Анан ошо Кожомкул балбаныбыздын ошол мынакей колунун исинен бирөөсү эле калган экен. Анан кийин жана 92-жылы жер түтүрө болгондон кийин калгандары ушул моундай мындай эметкендери, анан мындайынан бирөөсү эле калыптыр. Кожокемди көрүп биринчи көргөнүм ошол мен 9-та кесегимде менин атам жалгыз болчу өзү. Анан чечек оору менен ооруп өлдү, башкарма болуп иштеп турган. Анан ошондо мындай үйдүн жанында бир дөбөчө бар. Анан тамыбыздын сыртында. Анан баягы төөгө жүктеп, кымкап жаап, анан элдин баары жыйылып турат. Баягы усатат деп баягы сөөгүн төөгө жүктеп алып кетип баратыптыр да. Анан эле эл көп. Мен болсо 9-тамын, энелеримдин арасында туруп турам. Анан эле бир чоң ат минип алып, эрдин үстүнө тиселеп, камчысын эки бүктөп ушундай эле бакырып атат ошо киши. Ошо Кожомкул тайке. Анан элдин баары турат кыркка, киши бакылдап эле атат сөзүн мен түшүнбесем. Анан камчысын эки бүктеп, ошо эрдин үстүнө тиселеп бийик туруп алыптыр. Элдин баары унчукпай эле турат. Беркилер ыйлап атат апаларым. Мен болсо 9-та болчумун, мен деле ыйлап ошолордун жанында турам. Эмне дегеним жакшы билбем. Камчысын момунтуп коет ошо Кожомкул тайкенен. Ошо бойдон сөөктү жүктеп, мөрсөк алып барып коюп келди. Анан эл тарады, кетти. Ошону менен өттөн кийин дагы бир топ кишилер келип, мен кичине бой тартып, акыл эсиме кирип, калган бой жеткен эле бир 16-га 17-ге чыккан кыз кесегим. Ошондо менин атам кеп кылып аткан уктум. Кожомкул жөнүндө кеп кылды. Кожомкул элдик киши эле, эл үчүн иштеген киши эле, өзү калыс акыйкатчы киши эле. Менин бир жалгыз уулум чечек чыгып башкарма болуп иштеп турганда ушинтип каса тапты. Ошондо эл бу чечек чыкса, анан бу айылды аралап өтүп, бир сар жак четинде болчу. Бер жагында бир 2-3 айыл эме бар болчу кыштак. Анан аралап өссөк, эме чечек чыкса жугат. Биз мүрсөк өткөрбөйбүз деп чатак кылышыптыр. Анан чатак кылды, ошондо Кожокем бел болгон эмеспи? Ошондо элди кыйкырып, чечек ошол тиги төөнүн үстүнө секирип барып силерге жабышып калабы? Бул өзү жалгыз жигит болсо. Анан кайра жалгыз бүрсө кылып коюп койсо, бул эмне деген кычанатыңар болуп атат. Эмне башкарма болуп иштегенде силерге кордукту көрсөтүп койду беле. Муну дал мүрсөнүн алып барып эле айылды аралатып коебуз. Эгер айылыңарды аралатпасаңар, күйөө бала болот мага. Мен сууну кечирем де жаныштын мүрсөсүн алып барып коюп коем. Деп, ошентип Кожокем тиги камчысын үйрүп элдин ортосуна отуруп кыйкырып, ошентип тиги мүрсөгө койдурган эмеспи деп, кийин бир менин өсүмүн атам элге кеп калганын уктум да. Анан элдик киши эле ушундай ишке өзү токтоп тура албай калыстыгын айтчу эле Кожокем деп ошол атам элге кеп кылганын кийин бойго жеткен кесек туктум. Урматтуу мекендештерим, байыркы кыргыз элинин тарыхы ата алтын тамгалар менен жазылып, ысымы ызаат, урматсы менен эскерилген инсандар көркөмдөп турат. Залкаллардын улуу жолун улантуу биздин ыйык парыз экенин эч качан эстен чыгарбайбыз. Бүгүн ушундай сейрек жаралчу инсандардын катарын толуктаган, кыргыз журту сыймыктанган, атаңыз болуп айтылып, даңкы кыйла жерге жеткен
айтылуу Кожомкул атабыздын элесине тәзим эткени чогулуп олтурабыз. Барыңыздарды атактуу Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдык юбилейи менен чын дилимден куттуктайм. Каба уулу Кожомкул ысмы дененин күчү, рухтун тереңдиги гана эмес, майтарылбас эрктин, атуулдуктун символу катарында кыргыз тарыхында калды. Кожомкул атабыз кандай оор кыйынчылыктар башынан өтсө да майтарылбай элине билек, жерине тирек болду. 3 күндөн бери баам салып, байкап, көрүп билип тургандай, Суусамыр өрөөнүндө зор салтанат Каба уулу Кожомкул атабыздын 130 жылдык мааракеси шаң менен белгиленүүдө. Мына 28 көкпөр оюндары менен башталган иш-чара көчө кыргыз күрөш оюну менен улантылып, бүгүн финалдык беттештерине келип калды. Азыр сиздердин көңүлүңүздөрдө Кыргыз күрөш федерациясы тарабынан уюштурулуп, мына ушул жерге 7 облустан чогулуп келген балбандардын чоң таймашы болду. 80ге жакын балбан катышты. Ошону менен бирге биздин кыргыз күрөшүнө Казакстандан, Өзбекстандан дагы балбандар келип ушул жерде күч сынашып көрүштү. Азыр алдыңыздарга финалдык беттештерди сунуш кылабыз. Азыр эми алдыңыздарда мына балбандарды тааныштыралы. Биз карап турган тараптан оң тарабында кызыл курчан балбан Нуркасым уулу Асан Талас облусу. Көк курчан балбан Муратбек уулу Нурмат Талас облусу. Башталды. Ардактуу меймандар, 70 килограммга чейинки салмактагы балбандар жана андан жогорку салмактагы балбандардын ортосунда 2 финалдык беттеш бар. Жеңүүчүлөрүнө мына ушул уюштуруучулар тарабынан өзүңүздөр баам салып көрүп тургандай жеңил автомашина финалисттерге ыйгарылат. Биринчи орунду алган 70 килограммга чейинки салмактагы балбандын биринчи орунду алганы автомашина, экинчи орунду алганы жылкы менен сыйланат. Калгандарына 3-чү, 4-чү орунду алган балбандарга акчалай байге берилет. Ошондо уюштуруучулар 6 оюн боюнча 8 автомашина, 8 жылкы, калгандарына акчалай байгесин коюп отурат. Сүрөп отуралы, колдоп отуралы. Даназалуу Хан Кошой атабыз күрөшкөн. Кыргыз күрөш федерациясынын жол жобосу боюнча могу балдар кийип күрөшүп аткан шым ушул федерациянын чечими менен ошо илгерки Кошой атабыз кийген кандагай шымды элестетет. Ал кезде тери менен жасалган болсо, бүгүнкү күндө чыт материалынан жасалып балбандарга ылайыкталган шым. Ал үстүндөгү чечинип алып күрөшкөндөрү бул балбандардын дене булчугу, көлөмү, көкүрөгү көпчүлүккө көрүнсүн дегени, бел курду байлаганы бул ата-бабадан келаткан улуу салт. Мына ушул салтты Кыргыз күрөш федерациясы ишке ашырып аткарып келатат. Бүгүнкү күндө Кыргыз күрөш федерациясы дүйнөнүн 23 мамлекетинде өзүнүн атайын өкүлчүлүктөрү менен иш алып барууда. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айларында Монголияда өтө турган калыстын чечими менен көк курчан балбанга 2 упай. Көк курчан балбан Муратбек уулу Нурмат Талас облусу жана кызыл курчан балбан Нуркасым уулу Асан. Балбандар 1 минута 30 секундасын күрөшүп атат. Алдыда баракелди. Мына Манас эпосунда айтылгандай, колду сырттан ашырып, белдин бурай кармаптыр, бутка чалып оң бутун жамбашка бекем салыптыр. Ошентип бабабыз Эркошой алчу жоосун алыптыр дегенде бир түзүрөп даңктап туралы. Мына биздин азыркы күндүн балбандары.
Кыргызстанды дүйнөгө таңазалап аткан балбандар, алдыда өтө турган, күзүндө өтө турган Монголияда жана Евразия өлкөлөрүнүн чемпионатына катыша турган мына ушул жигиттер, өчмөндөр оюндарында Кыргызстанды таңазалаган жигиттер күрөшүп атат. 10 секунд убактыңар калды. 5 секунд убактыңар калды. Бүттү, убакыт бүттү. 4 мүнөт таза күрөштүңөр. Кана берсе анда балбандардын колун кармап ортодогу калыс жеңүүчүнү аныктап койсун. Муратбек уулу Нурмат, Талас облусу. Кыргызстандын желеген дүйнө жүзүндө дүңгүрөтүп таңазалап келген бүгүн мына Каба уулу Кожомкул атабыздын 130 жылдык мааракесинде Кыргыздын чоң балбаны, тум балбаны, зор балбанынын чоң тоюнда мына Кыргыздын бүгүнкү күндөгү кожомкулдары ортоңуздарга келди. Мына канчалаган балбандарды Казакстандан, Өзбекстандан келген, Кыргызстандын аймагынан чыккан мыкты балбандарды жеңип, мына ушул эки жигит финалдык таймашта бет келишип олтурат. Анда берсе балбандарды тааныштыралы. Кызыл Курчан Нурбек Кожобеков, Көк Курчан Бектурган Кожомуратов. Мына ышкырык менен балбандар күрөшүн баштады. Балбандарды сүрөп туралы, балбандарды колдоп туралы. Мына экөө тең кыргыз элегин желбиретип дүйнөгө таңазалаган, көчмөндөр оюнуна катышкан, билбоо күрөшү боюнча дүйнө чемпиондору Кызыл Курчан балбанга 1 упай. Кызыл Курчан балбанга 1 упай. Эсеп 2-0. Кызыл Курчан балбан Нурбек Кожобеков алдыда. Убакыт 1 мүнөт 50 секунд күрөштүңөр. Нурбек Кожобеков. Кызыл Курчан балбанга ортодогу капталдагы калыстын 1 упай берилди. Эсеп 3-0. Алдыда Кызыл Курчан балбан 27 секунд убактыңар калды. Эсеп 4-2. Көчө мына 2 секундта, 3 секундта чалак чапкандай чапкан балбандар да болду. Чыгаары менен чыккандар болду. А бул болсо бири-бирин көрүп билип, машыгып, эл аралык деңгээлде таңазаланып жүргөн балбандарыбыз бири-бирлеринин тажрыйбалары бар үчүн ушу көпкө чейин кармашкан көрүнүш орун алууда. Эсеп 4 секунд убактыңар калды. Эсеп 4-2 эсебинде Кызыл Курчан балбан алдыда. Кызыл Курчан балбан Нурбек Кожобеков, Көк Курчан балбан Бектурган Кожомуратов. Күчтүү балбандар ортого чыкканда мына таймаш ушундай жүрөт. Убакыт болду. Калыстардын чечими менен 4 упайлардын эсебинде Нурбек Кожобеков жеңишке жетишти. Кызыл Курчан балбан. Айтылуу Кожомкул дүйнөнүн алпы күчтүүлөрдүн күччүсү Кожомкул атабыздын бүгүн 130 жылдык мааракесин өткөрүп атабыз. Бул мааракени эл өзү демилгелеп көтөрүп, урпактары көтөрүп, анан ушундай деңгээлде, чоң деңгээлде өтүп атат. Себеби дегенде мындай бир аябай көп бир ат оюндары, анан бул дүйнөдө жок таш көтөрмөй, ат көтөрмөй оюндарын жаңы түрүн киргизип, 8 автоунаа байга коюп, бүгүн ушундай бир жакшы өтүп атат. Көкбөрүдө мына команда келип, федерация өзү келип чогуу ага да башкы байгесине автоунаа коюлуп, анан дагы акчалар 2-3 месторга коюлат. Күрөш дагы мына бүгүн көрүп атасыздар. Күрөшкө эл аралык деңгээлде өтүп атат. Казакстандан, Өзбекстандан келген балбандар, Кыргыздын балбандары, мынакей азыр Кожомкул атабыз негизи эле күчү менен байланыштуу бул нерсе. Ошон үчүн мына бүгүн ушул тойдо эл аралык деңгээлде спортсмендер келди. Андан тышкары эреңиш отборлор өтөт.
баарына биринчи байгелердин баарына биз бирден автоунаа. Бул байгелерди бүгүнкү ушул боз үйлөрдү муну бар көпчүлүгүн эл өзү көтөрүп анан Чүй областы боюнча өзүнүн ыраазасы менен ушу бирден 2 боз үйүн тигип атат райондор. Анын ичинде мынакей Жайыл району акимибизге чоң рахмат. Бул демилгеленгенде кошо келип ушул жерде жүрүп аябай жакшы өтүп атат. Анан деги эле өкмөткө, президентке баарына рахмат. Эч качан мындай кылбагыла, тигиндей кылбагыла деген эме жок. Наоборот, колдоо. Анан Кожомкул атабыздын атында мамлекет бир чокуну берип атат. Ошону чокуну Кожомкул ысмынан коюлсун деп буюрса келечекте киносу тартылат. Документалдуу фильм тартылган. Кожомкул атабыздын музейин ачканбыз Кожомкул сарайында. Аерде эстелиги турат. Аны тегерегине стулдарды коюп, гүлдөрдү өстүрүп, мэриядагы салымын кошту. Так что көп нерселер аткарылып атат. Анан 1000 нускалуу китебин чыгарабыз деп атабыз, тиги тил комиссиясы менен. Алдыңыздарда таш көтөрүү жогортон айтылып кеткендей таш көтөрө турган балбандарыбыз буга чейин Кыргызстандын аймагында шартында Кожомкул атабыз гана көтөрүп келген 130 жылдык мааракесинде ушул салт болуп алгач ирет өткөрүлүүдө. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнобаев айткандай, тоодо туулуп, тоо койнунда өсүптүр, ашуулардан ат көтөрүп өтүптүр. Бу кожокең бүт дүйнөлүк спортко бир да жолу катышпастан кетиптир дейт. Даңазасы далайга кеткен Кожомкул атабыздын атагы көпкө жеткен. Мына ошол кишинин 130 жылдык мааракесинде азыр алдыңыздарда таш көтөрүү иш-чарасы. Канча убакта көтөргөн ошол бийиктиги боюнча, убактысы боюнча жеңүүчүнү тандайлы деп атабыз. Ошон үчүн биринчи өтүп аткан мелдеш болгон үчүн биз азыр мындай жакшылап сүрүп, тактык калыстык менен өткөрөлү. Билалов Тилек Сокулук. Кол чаап куттуктап койсоңуздар. Сүрөп колдоп коелу, дем күч берели. Калыстар 2 мүнөттүк убакыт берилет азыр. Атайын ышкырыктан кийин башталат. Belini orta almayın. Эми биздин мына тууганыбыз Орус улутунан келген Коробейников Максим Ысыгата. Биз кичине тизеге чейин, тизеден ашып кетсе, белге чейин көтөрсөкпү деп аттык элек. Орундан кыймылдаткандар болбой атат го. Максим Коробейников Ысыгата. Обхвати хорошо. Во. 2 минут убакыт берилет. Давай! 100 сантиметр.
Чоң рахмат, құттықтап қойыңыздар. Чем менен өлчөп жогору көтөргөн жигиттер финалдык беттеште жеңүүчүсү автомашинага ээ болот. Ага жетпей экинчи орунду алганы жылкы менен сыйланат. Калгандары акчалай байга алат. Ошон үчүн кезектеги балбандарды чакыралы. Азыр эми бул жакка биздин араб мамлекетинде өткөн дүйнөлүк бирчиликте жеңүүчү болгон Атайбек уулу Келдибек Казарман тергесин чакырайлы. Мына бул араб мамлекетинде чемпион болуп келген, дүйнөнүн чемпиону таш көтөргөн боюнча. Geldi Bosbay. Olsa ham құттықтап қойсаңыздар. 4 сантиметрге көтеріптір. 4 сантиметр. Мына Сооронбай Шарипов көрсөтүп атат момундайды. 4 сантиметрге мына биздин араб мамлекетинде болгон таш көтөрүү боюнча дүйнөлүк белдешти жеңүүчүсү Атайбек уулу Келдибек азыр 4 сантиметр бийиктикке көтөрө алды. Кол жаап құттықтап қойсаңыздар. Мына келди. Жазып коелу. Мына 2 минутасы окуп бүтөлек, бул дагы бир жол көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мына жатып алып, метрди кармап. Көтерді. Çele, ay çele. Көтөрдү. Тынчыраак болуп карайлы. Тынчтаналы. Мына бул жерде калыстар, ушу таш көтөрүү боюнча калыстар жата калып карап атышат. 5 сантиметрге көтөрдү. Мынакей спорттун алты түрү боюнча 8 байга коюлду. Күрөштү биз 2 түргө категорияга бөлдүк. 75 чейинки салмакта 75-ден жогорку. Эрең ишти дагы ошондой кылдык. 75 чейинки салмак андан жогоркуга. Байгелердин башкы байгелерин атап өтсөм, ушу 8 байген, эң башкы байге 8 автомашина жана экинчи орундарга 8 жылкы коюлду.